Биз өткөн теманы кайталап алсак, негизи 3-тү өзүнө өзүн 4 жолу көбөйтүү, бул даражага көтөрүү, 3-түн 4-үнчү даражасы деп жазабыз. Ал эми x барабар куб тамыр алдында 8 болсо, демек кайсы сандын 3-үнчү даражасы 8-ге барабар? Аны биз тамыр менен жазганбыз, демек ал куб тамыр алдында 8 барабар 2-ге. Ошондой эле 4-түн 2-сынчы даражасы барабар 64. Бул жерде 4-түн кайсы даражасы 64-кө барабар? Демек, бул жерде даражанын көрсөткүчү белгисиз болуп жатат. Жалпы түрдө жаза турган болсок, анда А-нын 2-сынчы даражасы барабар В. Мында А 0-дөн чоң жана 1-ге барабар эмес. Бул жерде эки чыгарылышка ээ болобуз мындай теңдемелер чыгарууда. Биринчиси, эгерде В 0-дөн кичине же В 0-гө барабар болсо, анда чыгарылышка ээ эмес. Экинчи учуру, В 0-дөн чоң болсо, анда жалгыз тамырга ээ болот. Ал тамыр x барабар логарифм А негизи боюнча B. Демек, бул тамырды А негизиндеги B санынын логарифмы деп атайбыз. Жана биздин А даражасы x барабар V деген теңдемедеги x-тин ордуна койсок, анда А-нын даражасы логарифм А негизи боюнча B барабар B болуп калат. Эми аныктамага көңүл буралы. Негизи А болгон x санынын логарифмасы болуп, x-ти алуу үчүн А санын даражага көтөрүүгө керек болгон көрсөткүч эсептелет. Мына. Бул теңдештик негизги логарифмалык теңдештик деп аталат. А-нын даражасы логарифм А негизи боюнча B барабар B. Мында B 0-дөн чоң, А 0-дөн чоң жана 1-ге барабар эмес. Бул логарифмалык теңдештикти эстеп калабыз. Мисалы, логарифм 5 негизи боюнча 25 барабар 2. Демек, 5-тин квадраты барабар 25. 25 санын алуу үчүн 5-ти 2 даражага көтөрүү керек. Дагы мисал, логарифм 3-төн 1 негизи боюнча 27 барабар минус 3. Демек, 3-төн 1-дин минус 3-үнчү даражасы 27-ге барабар. Дагы мисал, логарифм 4 негизи боюнча 1 бөлүнгөн 16 барабар минус 2-ге. Демек, 4-түн минус 2-нчи даражасы бул 1 бөлүнгөн 16-га барабар. Ошондой эле, логарифм 81 негизи боюнча 9 барабар 2-ден 1-ге. Демек, 81-дин 2-ден 1-нчи даражасы 9-га барабар. Демек, даражага көтөрүү жана логарифмалоо бул өз ара карама-каршы аракеттер. Азыр мисалдардан көргөндөй, мисал үчүн 7-нин квадраты 49 билебиз. Демек, логарифм 7 негизи боюнча 49 бул 2 сан. 7-нин квадраты 49-га барабар. Бул логарифмалардын негизги касиеттери. Мында дагы өзүңөр көрүп тургандай шарттар жазылган. Демек, биринчи касиети логарифм А негизи боюнча 1 барабар 0-гө. Мурда да билебиз бизе, ар кандай сандын 0-нчү даражасы 1-ге барабар. Логарифм А негизи боюнча А барабар 1-ге. Демек, ар кандай сандын 1-нчи даражасы өзүнө барабар. Ушул касиеттерди дептерлериңерге жазып алабыз. Логарифмалардын көбөйтүндүсү, логарифмалардын тийиндиси, логарифманын даражасы, бул логарифмалардын кошумча касиеттери. Буларды дагы логарифмалар боюнча мисалдар чыгарганда колдонобуз. Китеп менен иштейбиз. Номер 476. Китепти ачып, ушул номерлерди өз алдыңарча иштеп көрөбүз. Бул жерде бирден гана номерлер чыгарылды, калган бөлүмдөрүн өз алдыңарча чыгарып көрөсүңөр. Калган мисалдарды. Б, В, Гларын.
номер 484 асы бұл жерде да чыгарылды. Логарифм 3 негиз боюнча x барабар минус 1 дейт да. Демек 3-тün минус 1-нчи даражасы 1 бөлүнгөн 3 деп жазсак болот. Бул сыяктуу эле калган мисалдарын өз алдыбызча китеп менен чыгарабыз. Видеону токтотуп коюп өз билимиңерди текшерсеңер болот. Эми негизи 10 болгон логарифманы 10-лук логарифма дейбиз. Ал лг деп белгиленет. Мына негизи 10 болгон логарифма лг деп белгиленет. Бизде туйнтманын майнысында таптып атат. Демек бул жерде логарифмдин негизи 10. Эми логарифманын турмушта колдонулушу кайсыл жерлерде колдонулат? Ал чарбасында, электротехникада, астрономияда, техникада, экономикада, жада калса музыкада дагы логарифма колдонулат. Ошондой эле жаратылышта. Биз кадимки билген күн караманын дандары, галактика, желе, үлүл, аркардын мүйүзү, булардын бардыгында логарифмалык сызыктар колдонулат. Бул мисалдар силерге кошумча үйгө тапшырма. Жана китеп менен иштөөдөгү мисалдардын калгандарын да чыгарабыз. Эгерде түшүнүксүз суроолор болсо, WhatsApp группада жазып сурайбыз. Андан кийин логарифманын тарыхына жана колдонулушуна өзүңөр чыгармачылыгыңар менен 3-4 слайдтан турган презентацияларды жасап ошо жөнөтөбүз. Бул кошумча тапшырма, чыгармачылыкка берилген тапшырма бул. Андан кийин үй тапшырмасын өзүбүз жөнөтүп жүргөн Classroom'дагы группага жөнөтөбүз. Сол жерде папкаларды, мисалдарды чыгарып, тартып, Classroom'га жүктөйбүз. Сабакка катышканыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукканга чейин аман эсен, ден соолукта болуңар.